Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде кайрадан эсимде теле берүүсүнүн чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейман көпчүлүккө элери битикчи деген псевдоним менен белгилүү болгон тарыхчы изилдөөчү Назикбек Кыдырмышев. Саламатсызбы, Назикбек? Биздин студияга кош келипсиз. Сиздин изилдөөлөр, сиздин макалалар менен таанышып жатып, бир кызыктуу бир макалага туш болдук да. Бул көчмөндөргө болгон көз караш, тарыхый илимде. Илим десек эле эми аны моюнга көпчүлүгү ошол Европа центристик көз караш менен калыптанып калган да, биздин өзгөчө гуманитардык илим, анын ичинде тарыхый илим. Ошондо тарых илиминдеги болгон көчмөндөргө, жалпы көчмөн калктарга болгон көз караш мындай калыс эмес, жумшак айтканда калыс эмес, бир жактуу болуп калган деген пикириңизди айтыпсыз да. Ошол пикириңизди эмне менен негиздеп бере аласыз? Чынында андай эмес деп, ал пикирге каршы кандай жүйөлөрдү айтат элеңиз? Эми көптөн бери эле ушу биздин тарыхчыларыбыз ушу көчмөндөрдү кемситүү тарыхый булактардан көрүнүп турат деп ушуну университеттен эле укканмын. Анткени бирок ал жактан, мисалы, ошол эле Кытай булактарын алсак, же фарс тилинде жазылган булактарын алсак, ал жактан мындай эми алар душман болчу да бири-бири менен согушуп аткан, анан ошол үчүн ушундай жамандап жазышы деп ошентип бизге түшүндүрүп берчү да. Анан университетти бүткөндөн кийин башка жактарга барып, ал жактагы илим көз карашын изилдеп баштаганда Түркиянын да болобу, же тиги Американын, же Батыштын, ал жакта деле ушундай болуп калды да. Көчмөндөр кайта эле ошону кемситип, алардын маданияты төмөн, алар кээ бир тарыхчылар, мисалы, ошол эле британиялык тарыхчы цивилизацияга деле кошпой койгон да, Тойнби деген. Ал мындай Арнольд Тойнби деген тарыхчы, ал көчмөндөрдүн маданияты мындай тоңуп калган цивилизация, мындай жакшы баштап, анан бир деңгээлге жетип, андан кийин уже өнүкпөй калган бир цивилизациянын катарына кошуп койгон да. Анан ушундай нерселерден мен карап эле ушу методология, тарыхый булактарды изилдеген методология жаңы болуш керек. Мындай Европа центристик бир көз караш менен карабай, өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз жазып көрөлү деп, ушундай методологический бир нерсеге кирип кеттим, өзүм деле байкабай элечи. Анан седентаризм деген бир методологияга туш келдим. Анткени Европа центризм дегенде биз ошо жалгыз гана европалык булактарын алып, башка, мисалы, ошо фарс тилинде жазылган, араб тилинде же Кытай тилинде жазылган булактарды алып коюп атабыз да, ушу кирбей калат, көңүл бурулбай. Бирок бул жалгыз гана ошо Европа центризмдин илимдеги ушу көчмөндөрдү кемситүү методу эмес. Бул Кытай булактарында да көрүнүп турат, фарс тилинде жазылган булактарында. Ошондуктан мен седентаризм деп, ошо седентари деген бул англисчеден отурукташкан деген сөз. Анан ар бир эл болобу, мындай карап көрсөк, ушу улуу тала деп коебуз го, ушу көчмөндөр жашаган аймактарды. Ошону мындай биякта Орусия турат, биякта Персия турат, бияк Кытай турат. Ошонун бүт булактарында көчмөндөрдү башкача сүрөттөйт экен. Эң биринчиден буларды көчмөндөрдүн мындай деңгээли төмөн, артта калган, маданияты жок, канкор, ооба, анан мародер катары, каракчы катары, ушинтип бүт жакта эле ушу көчмөндөрдү сүрөттөп коюптур. Кечиресиз, бирок ошол эле мисалы Кытай ошол көчмөндөрдүн чабуулдарынан бир топ жапа чеккен, ошол улуу Кытай дубалын деле ошол көчмөндөрдөн коргонуп курушкан да. Мүмкүн ошол эмнени көрсө ошону айтып жаткандыр дегенде, мисалы да, алар мүмкүн да объективдүү, алардын
эмненин болгонун көргөнү айтып жазып ошондой мамиле кылып жатат. Гундардан ачылып аш болуп тиги Европанын батышына чейин жетип барган гундар дагы бир кыргын менен өтүп кеткен мисалы бир кезде дегендей да. Же ошон баары бир алар билсе да жашырып койгон деп эсептейсизби башка жактарын? Жок, эми согуш болуп жатканда эки тарап деле жапа чегет экен. Анткени ошол эле гундар эмне үчүн Европага барып келди? Анткени кытайлар аларды сүрүп чыкпадыбы? Гундар аргасыз ошо кытайлар ар кандай мындай шериктеш кылып алып, ошо көчмөндөрдүн арасынан бир эмелерди таап алып, акырында гундарды сүрүп чыкты. Алар тетиги Монголияда жашап, анан качканда таласка чейин качкан, Чижишаню мисалы. Ошо кытайлар ошого токтобой анын артынан кубалап таласка да келип 36-жылы биздин заманга чейин 36-жылы ошол жака да келип кытайлар кол салып, ошонун да гундар кайта тиги аралга чейин качып, анан кайта Европага чейин качпады. Ошо такыр эле аларды жашатпай койбоду. Анан бул жактан эки тарап деле жапа чеккен да. Бирок бул жакта башка бир нерсе болот да. Анткени биякта бир колониализм, европалык колониализм келгенде алар өзүнүн мындай цивилизатордук ролун көрсөтүш үчүн мына бул жакта эч кандай цивилизация жок болчу. Актануу катары, биз алып келдик деп. А цивилизация деген эмне деген суроо пайда болгондо бир эмени австралиялык археологдун терминин алып алганда, мына цивилизация деген бул шаарлар пайда болуу жана дыйканчылык. Дыйканчылык болгондо билесиз, бул негизи Адам Смиттен баштап батыш илими экономикага абдан мындай өтө маани берип жүргөн. Анан мындай добавочный продукт деп коет го. Кошумча нарк. Кошумча нарк. Добавочная стоимость. А продукт кандай болот? Кошумча өндүрүм десек болот. Өндүрүм, кошумча өндүрүм жалгыз гана ошо дыйканчылык пайда болгондо пайда болот деп айтканда, анткени дыйканчылык пайда болгондо мындай ошо буудай болобу же дагы бирдеме болобу, ошондон бир аз көбүрөөк тамак калат дейт. Ошо тамак ошо кошумча өндүрүмдөн болгон үчүн атайын мындай диний кызматкерлер пайда болот, андан кийин илимий кызматкерлер пайда болот. Анткени алар эч нерсени интеллектуалдык эмгек, интеллектуалдык эмгек менен ошондой кишилер пайда болуп, анан шаарларда пайда болот, ошентип цивилизация курулат деп атат да. Ошол түшүнүк орноп калган. Ошол түшүнүк орноп калган. Анан ошондо атайын илимден мындай Кытай булактары болобу же орус булактары болобу, англис тилинде же индиялык булактар болобу, атайын көчмөндөрдүн образын түзө турган мындай дыйканчылыгы жок, шаарлары жок болгон көчмөндүн образы пайда болуп калды да. Бирок бул абдан туура эмес, анткени бул образ каяктан келип атат? Ушундай элес, көчмөндүн элеси. Мисалы Кытайдын жанындагы 100 километр аралыктагы жанындагы көчмөндөр жашагандар, алар чын эле алардын дыйканчылыгы деле жок болушу мүмкүн, анткени алар ошо малчылык менен алектенип, ошо малчылыктын продуктысын дыйканчылыктын продукциясына бартер кылып эметет. Ошондуктан ошо элес келип атат да, көчмөндөрдүн дыйканчылыгы жок турбайбы деп. 100 километрден алысыраак болуп калса, ошо отуруп таштыкан элдердин алысыраак эле болуп калса, дыйканчылыгы бар. Мындай дайыма жашаган, мындай постоянный поселение, туруктуу жерлери деле бар ошондой көчмөндөрдү. Бирок мына цивилизация ушу дыйканчылык менен шаар деп көчмөндөрдү атайын ушундай элесин эметкен. Анткени ошол эле Кытай булактарында, Энесай кыргыздарында Кемкен Жибит деген шаар бар деп жазылып турат. Дыйканчылыгы бар, 3 түр буудай менен сээп, анан ошону алат деген бул рож,
проса, анан гималайский проса деп турат да ошакта. Анан ошонун баарын алып коет да мынтипчи. Маани бербей коет. Же бир баягыда бир фильм чыкпады мына кыска метраждуу. 2ге 2 кошсо 5 депчи. Ошондой болот да, кээде ушунун баары притча сыяктуу. Ошол эле 67-жылкы история Киргизской ССР дегенде Академия науктан чыкканда, аякта мынтип жазылып, баарын жазат. Анткени академический издание болбоду, баарын жазат. Анан бирок вывод натыйжаны жазып баштаганда кыргыздар көчмөн болчу, алардын дыйканчылыгы жок болчу деп ушинтип жазып салат да. Буга чейин бир нерсени жазып, андан кийин ушул натыйжаны атайын мындай идеологиялык бир рамкага кошуп, ошентип жазып койчу да. Анан ошого таң калып эле мен эмне үчүн ушундай болуп атат деп, анан негизи ошол экен да. Мына буга чейин биякта маданият, цивилизация жок болчу. Эмне үчүн маданият жок болчу? Анткени ошол эле кошумча нарк болобу же кошумча продукт болобу, ошол жок болсо интеллектуалдык бир нерсе менен иш алектенген киши жок болот деп ошентип бүт археология, ошо көчмөндөрдүн археологиясын окуп көрсөңөр, бүт жакта мынтип жазып турат. Мына могу бронза, тети бронзадан баштап, коло доорунан баштап эмелерди издейт да, прототип. Мисалы, ошол эле тетиги Сибирден тиги Энесайдан табылган бир Карасук маданияты болобу, Андронов маданияты болобу, ошолордун коло бычактарын же дагы балталарын алып, булар Ирандан келди деп коет да. Анткени ошо цивилизациянын бир эле же 1-2-3 центр эле болчу деп ошондой орноп калган да илимдечи. Ошол үчүн Ирандан келди, анткени буга чейин Энесайда Инда европалык калктар жашаган деп ошентип эметет да. Негизи бирок бул жаңылыштык деп далилдеш, мисалы адис тарыхчылар оңой эле го дейм. Ошол эле көчмөндөрдүн курал жарагы, темир буюмдарды өндүрүүсү, ошо ат жабдыктарынан баштап, мына коргонуучу чопкут чарайналары, башка бүт коргонуучу каражаттары, кылыч, найза, анын баары темир иштетүү. Жөн эле бул жумшак кол эмес, берги жез эмес, темир болот иштетүү технологиясын билген да. Бул белги эмеспи? Мисалы, ошол эле баягы жаңылбасам, Енисей кыргыздарында бүт ошол цивилизацияга таандык белгилер болгон деп жүрөт да. Буудай өндүрүү, темир устаканалар, туруктуу баягы жыгачтан жасалган турак жайлар бар депчи. Мисалы да, бул ошол теорияны бузалган жокпу, бузалбайбы? Ошону анан мынтет да, мисалы ошол эле Энесай кыргыздары мурда кыргыз эмес болчу, индо-европалык бир калктар болчу. Анан 5-кылымда кыргыздар келип эле аларды басып алды. Ошол үчүн тиги Кызыласовдорду абдан колдочу да Москвачы. Кызыласовдор мынчы, ал жакта хагастар жашачу, отурукташкан эл. Ата бала Кызыласов окумушту. Ата бала небереси да ошондой болчу. Тарыхчылар. Бир эле ошо ой менен жүргөндө. Анан үстүмдүк кылган эле көчмөн кыргыздар болчу. Алардын жалгыз гана мындай аскери маданияты өнүккөн болчу. Кара күчкө гана таянган. Кара күчкө таянып, ошолорду чаап алып, ошолорду иштетип жүргөн деген нерсе болчу да. Алардыкы бул жалган, андай эмес деп ким айта алат? Эми аларга каршы чыккандар көп эле болду, бирок ошол эле Новосибирскийде жашаган Худиков, бирок ушундай идеология үчүн азыр алардын аты көп деле чыкпай калды, бирок Советтер Союзунда аларды Москвага чейин алып келип, Москвада академияга бир должностторду берип, ушинтип колдоп жүрдү да. Негизи бул, кандай десем, менимче бир аз Советтер Союзунда бир аз расизм деле болчу да. Анткени
шовинизм деп деле айта албайсың. Шовинизм дегенде великий русский шовинизм деп койбодук. А биякта мындай индо-европалык орус деп айта албайт да алардычы. Ошондуктан биз деле мисалы кээде кыргыз деп айта албаганы үчүн эми түрк тилдүү деп коебуз го, мисалы гундарды. Алар деле ошентип эми орус деп айта албасаң, хотя бы индо-европалык калктарга таандык, жакыныраак болуп калат да ошондочу. Анан ошондо жалпы түрк-монгол элдери мына төмөнүрөөк болуп калат да. Анан ошолорго цивилизация алып келдик деген бир пайда болуп калат да ой. Мейли, бул эми баягы илимий деңгээлдеги полемика, талашууга негиз бар нерсе экен да, бирок азыр мунун бизге эмне кереги бар? Мисалы азыр эми биз ошол башка көчмөн эмес 100 жылдай, 80-90 жыл эле болду отурукташканыбызга. Азыркы отурукташып калдык. Технологиялар бар бизде. Азыр эмнеси менен бизге тоскоол болуп жатат ошол седентаризм мисалы? Анткени бул анын кесепеттери сезилип жатабы сиздин оюңузча? Кесепеттери дагы эле сезилип жатат. Анткени биз ошо өзүбүздүн маданиятыбызды тааныйбыз дегенде тарыхый булактарын же тарыхый мындай историографияны окуп баштаганда авторлордун баары мындай ошондой салыштырмалуу бир нерселерге таянат да. Мисалы ошол эле Умай эне деп баштаганда ошо Умайды тетиги кайта эле ошо Ирандагы бир учкан куш Майя деген бир эмени алып келип калат. Ошого биздин мээбизге сиңип калды да, ошондой салыштырмалуу болсо эле дароо эле биз ошо Кытайга салыштырып калабызчы да, ошол жактан келди деп ошондой нерселерди. Бизден тияка барды деген сөз жок болуп атат экен. Анткени биз өзүбүздү төмөн сезип, тигилерге таасир бере албайбыз деп, ошондой отурукташкан маданиятка таасир бере албайбыз, жалгыз гана ошолордон ала алабыз, бирок бере албайбыз деген нерсе болуп калды да. Эч нерсе кошулган жок деген. Ошондой болуп калып атат. Бирок эмнеге мисалы шымды көчмөндөр ойлоп тапкан деп Европа деле таанып жүрөт эгерде жаңылбасам. Атка минген үзөңгү. Ооба. Көчмөндөрдүн ойлоп табуусу ага чейин баягы үзөңгүсү жок, мынагы байыркы Римде, баягы эрте орто кылымга чейин үзөңгүндө тааныбаган башка элдер деп жүрөт. Бул мындай көп нерсени өзгөрткөн мисалы да, ошо шым менен үзөңгүн айтсак. Бул жалпы дүйнө коомчулугу менен илим посттор менен таанылган эле факттар го дейм. Бул белгилүү эле. Таанылган факттар деп айта албайбыз, анткени далилденген элек бул. Археологияга киргенде ошол эле үзөңгүнү дароо эле сиздерге айтат ушинтип. Мына үзөңгү биринчи Кореядан табылган. Кореянын мындай датировкасын алсак, Кореянын 430 жыл деп коет да ушинтипчи. Түрктөрдүн датировкасын алсак 500 жыл, демек Кореядан силерге келди деп ушинтип айтып коет да. Ошол эле шын болсо кайта эле башталат ушундай. Бул ошо түрк элдерине таандык эмес, ошо индо-европалык скифтерге таандык, ошо шымды ошолордон алдыңар деп ошентип атып эле даже турсачан калтырбай коет да. Такыр эле эчтекен баарын тигинден алдыңар, бундан алдыңар, тигинден алдыңар, эчтекен мындай маданий бир баалуулук жараткан жоксуңар деп эле ушундай археологияны карап көрсөк, эчтеке жок калат. Түрк-монгол элдеринде ошондой нерсе эчтеке жок калат да. Мен билгенден сиз мына ушул теорияга, ушул көз карашка, доктринаға каршы чыгып жатыпсыз, седентаризмге. Жөн гана макул эмесмин деп атасызбы, же конкреттүү азыркы мына мода болгон фактыңыз барбы? Фактылар, илимий изилдөөлөр, сизден мисалы бизден авторитеттүү, кадыр бартуу илим постторундагы эмгектери барбы? Жок, андай болгон эмес. Көчмө маданияты болгон, отурукташкандардын маданиятынан кем эмес деген изилдөөлөр барбы? Материалдык, археологиялык фактылар барбы? Эми бияктан ушу негизи ушу изилдөөмдү башталганда постструктурализм деп коет да. Ушу бир мындай бир метод бар да. Ал жакта кемчилик же
артыкчылыгын издебейт да. Ал жакта жөн эле мына Бул маданияттар изилдөө ар ыкмасы, түрдүү башкача деп койсок эле ошо жетет да. бул изилдөө ыкмасы, Изилдөө ыкмасы анткени алар мындай иерархияга каршы чыгып атат да. Анткени ал жакта европоцентризм бар болгон үчүн мына европалык цивилизация өйдө турган, башка цивилизациялар төмөн турган деп. Анан биз мынтип кайта баштасак, жок көчмөндөр өйдө турган, отурукташкан цивилизациялар ылдый турган деп ошол эле эмеге кирип калып атабыз да. Бирок ошол эле талаш тартыш. Ал жакта мындай деконструкция деген бир усул бар. Ал жакта жөн эле айтабыз да, мындай керек жок, мындай эркек өйдө, аял ылдый же европалыктар өйдө, мындай азиаттар ылдый, жок, андай керек жок. Жөн эле биз ар түрдүүбүз. Эркек башкача, аял башкача, Кытай башкача, көчмөн башкача. Бүтү бул башкача бир маданият. Кытай маданияты башкача. Өйдө төмөнү жок да ал жактачы. Бир нерсени айтып көрөйүн, эмне үчүн ушул методология абдан маанилүү? Анткени ошол эле биз европоцентризм дегенде өзүбүз деле байкабай калабыз. Мисалы, мурдагы кыргыз элинин диний көз карашын изилдесек, европоцентризмге кирип кетсек, биз дароо эле мурда мындай көп кудайларга ишенген бир Грецияны алып калып атабыз. Грецияда көп кудайлар бар болчу, андан кийин кичине акырындап монотеизмге келди. шаманизм. Же шаманизм, андан шаманизмден бир монотеизмге келип, анан ушундай дин ушинтип өнүгөт деп калабыз да. Ошондо биз мисалы ошо эң биринчи теңирчилик жөнүндө китептер чыкканда, ал жактан ушундай кудайларды таап чыккан. Рафаэль Безертинов деген бир башкир же татар беле, ошо эң биринчи теңирчилик деп чыкканда ошо китепте, ошол жактан теңир өзүнчө бир Зевс катары бир кудай болуп атат. Эң жогоркусу. Жогоркусу. Умай анын бир эмеси, колуктусу болуп калат да. Умайене деген кудай деп, ошо Умайенени деле кудай деп жазып атат. Андан кийин шамалдын кудайын таап алды, суунун кудайын таап алды. Анан мен ошону текшерип көрөйүн десем, карап көрсөм, ал тиги древнетюркский словарьды алып, жөн эле Теңри деген бир эмесин, макаласын алып, ошол жакта ай Теңри, күн Теңри деп, суу Теңри деп жазылып турат экен да. Ошону алып эле, мына суу Теңри бар экен бизде, ай Теңри бар экен, ушундай бизде Көп кудайлуулук. Көп кудайлуулук бар экен деп, ошо методология башында бар да. Монотеизмге чейин көп кудайлуулук болуш керек. Көп кудайлуулук бул байыркы диндин бир негизги бир белгиси деген башында калып калды. Өзү деле байкабай калат ошонучу, анткени тарыхы менен шаблон менен гана изилдей берген экен да. Ооба, анан ошонун эмесин, даже ошо ссылкасын, шилтемесин карап да. Шилтемесинде ачып көрсөк, ай Теңри бул моундай бир тексттен алынган. Ал текст манихейлерден келиптир. Күн Теңри деген буддист тексттен келиптир деген. Ал буддизм менен манихейство болуп атпайбы? Ал түрк дини эмес болуп атат. Умайенени кудай же кудайча деп атканда деле эч бир түрк же кыргыз текстинде Умайене кудай деп айтпайт. Биз жөн эле азыр эле богиня плодородия деп, ошо өзүбүз кудайга орус же англис китептеринен ошо алып алдык да. Ошо баары бир таасир берет экен. Башкалардын көз карашы менен. Башкалардын көз карашы. Анткени мына байыркы дин көп кудайлуулук болуш керек деген бир методология менен кетип атабыз да. Умай деп жөн эле Теңри деген Теңри, кудай. Умай Теңри деген ошо Орхон Енисей эмелерде жок. Теңри Умай деген бир бар, бирок бул божественный Умай. Анан ошол үчүн биз ошол методологиядан бир аз кетип, анан Умай бир башкача нерсе деген эмени түшүнүп калсак, Теңри башкача, Умай такыр башкача. Бул менимче бул физикалык дүйнөнү эмеди да, мындай. Ошол сиз менен бир аз талашкым келип турат да, седентаризмдин боюнчачы. Мисалы, седентаризм
кал такыр эле туура эмес көз караш, калыс эмес көз караш деп атпайсызбы? Балким ошол седентаризмдин айрым критикалык бир тезистерин эме макул болуш керекпиз. Ошол эле мисалы биз өзүбүз мактанабыз го. Биз байыркы элбиз, көчмөн согушкер эл болгонбуз, баатыр элбиз деп ошонун тукумубуз деп. Бирок ошол азыркы шартта ошол өтө эле согушкер, өтө эле мындай агрессивдүү, акылга эмес күчкө таянган бир мүнөзүбүз бизге тоскоол болуп, зыянын тийгизип жаткан жокпу? Ошол баягы жалаң гана көчмөндүк дух, жалаң эле баатырдык дух деп атып, башка нерселер артта калып, ошонун бир мындай туткуну болуп калган жокпузбу дейм да. Айрым биз, мына айрым мисалы көчмөндөрдүн айрым тукумдары деп коелу. Анын ичинде биз да барбыз, кыргыздар. Балким ошол седентаризмдин ошол айрым сын пикирлерине кулак салып, ошодон бир бүтүм чыгарышыбыз керектир. Менимче ушу кандай десем, ушу өзүбүздү бул эми фактыбы же биз жөн эле мактанып атабыз? Анткени менимче эң согушкер эл бул англичандар. Алар бүт дүйнөнү басып алды. Баягыда бир картаны көргөмүн. Кайсы өлкөлөргө англичандар кол салган жок дегенде, ошол жакта мына могул Орто Азиялык бир өлкөлөр эле бар экен бир аз. Ошонун ичинде Кыргызстан бир 4-5 өлкөгө эле кол салбаптыр да англичандарчы. Анан баягы эч качан күн батпаган империя эмес беле? Анан биз өзүбүздү ушундай согушкер деп эметкенде, эми баатырдык деп коелу, тайманбастык. Бул баягы чеги бардыр. Кайсы бир чекке чейин бул ооба тайманбастык, баатырдык, ал чектин өткөндөн кийин бул баягы алабармандык, каракчылык болуп кетпестир дейм да. Мындай мыйзамга, тартипке баш ийбегендик дегенди өтүп кеткен жокпуз, өтүп кетпейбизби деп атам. Кайта ошо согуштагы мыйзамдар абдан күчтүү болчу да, кайта ошо мыйзамдуулукту биз жоготкон үчүн ушундай бейбаш эле болуп калганбыз да. Бул бейбаштык, бул демек кечиресиз, ошол маанай, ошол дух калды, бирок тартип жок. Жок, ал дух калган жок деп эсептейм. Анткени бизде абдан көп эле мындай бийликке келсе эле кошоматчылар толтура эле го. Деги эмне калды анда көчмөндөрдөн? Бизде эмне калды? Чыныгы көчмөндөрдүн сапаттары деп эсептейм. Анткени ошо седентаризм деген айтып атканда эң негизги проблема ал жакта жаратылышты мындай боштук катары сезгенибиз да. Ошол ой кантип келип калды да, мен Шамалды сайдан тиги учкурган ГЭСи жол ошо менен өтөт го. Анан ошо менен өтүп баратканда таксист мынтип айтып атпайбы, ГЭСке чейин бул жакта эчтеке жок болчу депчи. Анан ошол эле Бишкекти бир 1860 канчанчы жылдан баштап ошо тарыхын баштап атпайбызбы? Ошо колониализм деген эмне? Метрополия келет, ошо Москва болобу, Париж болобу, Англия болобу, айырмасы жок. Алар келип мынтип айтат да, бизге чейин бул жакта эчтеке жок болчу. Мына Фрунзе, Бишкекке чейин эчтеке жок болчу. Ошондуктан Бишкектин тарыхын 1868 жылдан башталат. Биз келгенде шаар куруп бердик силерге. Буга чейин тиги кокондордун Бишкек чеби каякта, Жуль деген же дагы Тарсакент деген, алар эмне үчүн, мисалы ошол эле Санкт-Петербургтун негиздегенде аякта Ниенштадт деген бир шведтердин эмеси бар экен да, буга чейин. Форт Чеп. Чеби бар экен, аны жазбай коюп атат. Мына же ошол эле Чуйков кыргыз искусствонун негиздечүүсү деп жазып атат. Боштук болуп атат да, эчтеке жок болчу силерде. Анан биз деле ошого көнүп калдык да. Анан ошондо көчмөн дегенде эң биринчи ошо ГЭСке чейин буякта жайыт болчу, суу агып турчу, жапайы жаныбарлар тияка бияка жүрчү. Аларды биз атпай жөн эле ошо менен чогуу жашап эле жүрдүк. Ошондой ой келбей атат да бизгечи. Ошол үчүн бизде качан өнүгөбүз деген эле сөз калып калды. Качан эмне үчүн өнүгүшүбүз керек дейм да? Эмнеге өнүкпөшүбүз керек? Эмне үчүн биз мисалы
мына баары тиги 2005-жылдары мына Астанага барып келип эле мондай небоскребтерди көрүп, блин, эми биз качан ушинтип өнүгөбүз деп атат. Биринчи суроо, сен ошо небоскребке кирип, хотя бы туалетке кире аласыңбы ошо небоскреб? Карапайым адам кире алабы? Ошо небоскребти сен эмне кыласың да? Ошондой биринчи суроону эң биринчиден сага эмне пайда келтирет деген сөз келиш керек да. Баары эле ошо Сингапурду карап атып, Ли Куан Ю керек деп атып, мына келип атат эми ушундай авторитардык режим, президенттик, супер президенттик эме зато өнүгөбүз деп коет да. Канчалык киши ошо репрессия, Сталинде дагы эле көп кишилер мына жакшы кылды, репрессия болобу же бирден зато өнүктүк деген сөз да. А көчмөн мисалы Манас болобу же дагы алардын жетекчинин ролу такыр башкача да. Азыр биздин мисалы көчмөн деп атабыз. Көчмөн кандай түшүнчү? Көчмөн бул жаратылыш менен бир ушундай эреже менен жашап, ошо төрү деп коет, мындай конституциясы ошо болчу да. Эри шаркак, каршылашпай ошо менен жашап, гармонияда жашоо. Анан ошол эле көчмөндөрдүн башчысы ошо жаратылыштын мыйзамын коомго орнотуучу бир жөн эле бир посредник болуп атат да. Анан бизде азыр, биз көчмөндөрдүн урпагы деп атабыз, бизде азыр ошо жетекчи өнүктүрүш керек деген бир ой келип атат да бизгечи. А гармония келсе, өзүбүз эле өнүгүп кетебиз. Эң биринчи ушу коомго мындай гармония келтирип, бири-бирин түрмөгө отургузбай, бийлик талашпай, уурдабай эметип калса эле, өзүбүз эле өнүгүп кетебиз. Тартипке салып, бир тартипти камсыздап берсе, коом эл өзү өнүгө берет. Өзү өнүгө берет, анткени биз мамлекетсиз уже канча жашап атабыз. Ошол эле пандемия болгондо мен ошо кызыл зонага иштегенде мамлекет кайта мешать эткен да. Кайта мешать эткен, биз бүт ошо волонтерлор көп нерсени жазап койду да. Ошондойчу. Азыр деле ушундай. Бийликти элге бериш керек да. Өз алдынча башкаруу, ошо көчмөндөрдүн өз алдынча башкаруусу абдан күчтүү болгон үчүн антихрупкость деп коет го азыр. Алар да абдан мындай, ошол эле туруктуу, бекем морт эмес деген да, морт эмес. Анткени мисалы президент болсо, бизде мисалы бир эле хан болсо, Орусия ошо хан келип эле ошо хан таяк жеп койсо, бүт кыргыз эли баш ийип калмак. А мындай Орусия бизди 50 жыл багынтып, ошо 50 жыл өтүп кетпеди ошогочу. Бир эле жыл эмес, 50 жыл, 50 жыл кетти. Анткени ажо бир канчанчы жылы келген? 1850-жылдар келип, жылдары келип, баягы 78-жылы жылдары баягы Атакеби биринчи кат жөнөтөбү? Жок, ал 18 кылымда кат жөнөтөт. Келгендери бул жака бир 19-кылымдын ортосу. Ошо анткени ар бир урууну багынтырыш керек да. Ошентип атып эле биз биякта деле ушундай да, карабайсыңар. Бир эле тополоң болуп кетсе, президент кетип калса эле биздин системабыз такыр эле иштебей калып атат. А бизде мисалы ошол эле ал өкмөтү же мэрлер өзүнчө ошо шайланып турса, президент барбы жокпу байкабай деле калат. Децентрализация жешпейт дейсизби? Ошо көчмөндүк ошо болуп атпайбы? Бул модель биздики деле эмес да. Кайта эле ошо студентеризмдин мына ушундай бизге керек, ошондо өнүгөбүз, ошондой эметпиз. Азыр андай жок, анткени экономиканын эрежелери бар. Канчалык сен мындай обещание бербесең деле экономиканы бир эле күндө түзүп кетпейсиң да. Сиз эми ошол азыркы заманда өнүгүүгө жардам берүүчү ошол көчмөн цивилизациясынын айрым элементтерин колдонсок өнүгө алабыз деп атасыз да.
тескерисинче мындай азыркы замандын мыйзамы менен эрежеси менен жолу менен кетүүгө тоскоолдук кылат деп ойлобойсузбу? Мисалы ошол экологияга болгон табиятка болгон мамиле камыры жумур болуш керек, гармонияда. Бирок кантип гармонияда болобуз? Биз машина минип жүрсөк, жер иштетиш керек болот. Эми көчмөндөр билебиз, баягы илгери мына монголдордо азырда деле баягы өтүгүнүн учу өйдө кайкалап турат, жерди чукуп албайын, кокусунан омкоруп албайын деп ошого чейин карап турчу экен. Бул чоң күнөө болуп. Бирок азыркы шарт талаптарда ошол көчмөндүк философия менен жашаш мүмкүн эместир дээрлик. Анан ошол туура болгон деп эле ошого карымдай жармаша берген бул чынында эле баягы бизди өнүгүүдөн кармап калбайбы? Негизи кайта эле ошол эле таза суроо физикалык чөйрөгө да мына табиятка, күнүмдүк турмушта ошол көчмөндүк эрежени кармануу кааласак дагы мүмкүн болбой атат дегенде, мисалы менде ошондой пикир да. Каалайбыз, бирок бул мүмкүн эмес, анткени азыркы шарттан, замандан артта калып калабыз деген. Кандай Жөн эле романтизм эмеспи дейм да, чынын айтканда, сиздин пикир. Мындай албетте мындай таза көчмөндүккө уже келе албайбыз деп мен да эсептейм. Анткени бирок тиги Гегельде бар болчу го, тезис, антитезис, синтез. Анан мисалы ошол эле көчмөндүк биздин ошо жашообуз тезис болсо мурданкы, андан кийин ушу отурукташып калдык, мындай өнүгөбүз деген антитезис келип ушу анан экөө тең синтез болуп калса, балким биз ошол эле тезисти курбай, гэсти курмакпыз дейм да. Балким кой, Бишкек аба керек экен, ушу смогтон тажадык. Ошол эле 500 миллионго гэсти куруп, ошо менен азыр иштетип жүрмөкпүз дейм да. Ошо жетекчинин ошо бир аз мээсинде ошо тезис бар болсо дейм да, көчмөндүк мындай гармония керек бизге, же дагы бирдеме ошондой эле, же ошол эле жаратылышка пикникке чыкканда мусорду өзү менен алып алганым туура болот го, мусор калтырбай, таштанды калтырбай. Же ошол эле супермаркетке барганда өзүнүн мен чогуу мындай пакет албай эле сумка алып алса деген сөз. Ошондой кичинекей нерселер такыр эле арт жакка таштап салсак бүттү, бул жарабайт деген деле болбойт дейм да. Анткени бул деле бир эме да, бул деле бир келечек деп эсептейм. Анткени мына ошо коронавирустан жөн эле таза аба деген эмне жөн эле баркын билип калдык да. Анан өнүгөбүз, ошо небоскрептарды салабыз дегенде кичинекей мондай вирус келип көрсөтүп койду да бизгечи. Мындай чын дүйнө деген эмне деген сөз да. Ошо негизи ошо кыргыздардын философиясы мага жагат. Ошо чын дүйнө ошо жаратылыштын мыйзамдары менен жашоо, анан жалган дүйнө ошо кишилердин ойлоруна, мындай пикирлерине кирип кетип, ошол менен жашап калып атабыз да. Азыр биз ошо менен Адам Смит болобу, Маркс болобу ошол ойлоруна кирип, алардын ойлору уже мындай чындыктай көрүп калып атабыз да. Бирок туура көрүп калабыз, чын дүйнө катары көрүп калып атабыз. Бирок ушундай оору болобу же дагы бир неме, же жөн эле мындай Бишкектен чыгып тоого чыкканда мындай таза аба менен кичине дем алып, тоолордон жүрүп кайта Бишкекке келатканда могу смогту көргөндө тим эле ыйлангың келет да келе албайчы. Анан өнүгүү деген ушул деп андай ойлор деле келип калат да. Мына ошол смог дейли, сиз Монголияда болгонсузбу? Улам мен деле болгон эмесмин, бирок ал видео, фотолор көп да. Ошол бизди Бишкекти мисалы жаңы конуштар, 50-ге жакын жаңы конуш курчап турса, Улан Батырды, Монголияны ошол боз үйлөр, монголдордун боз үйлөрү. Ошол кийин көчүп келген, турак жайы жок, тегеретте Улан Батырды курчап, боз үйлөрдөн курулган айылдар пайда болгон. Анан алар жылыныш керек да. Алар дагы ошол жанагы темир меш орнотуп, көмүр жагабы, башкасын жагабы, боз үйдө жашап атат көчмөндөр. Бирок абаны абдан булгап жатышат. Ооба. Бул жагынан алганда баары бир элементарда ушундай суукта жылыныш керек. Бул демек бул дагы мындай бир парадокс болуп жатат. Ошо айтып атпаймынбы, ошол үчүн ошо синтез керек да. Синтез керек, анткени азыр боз үйдө деле жашай албайсың.
мындай бияктан такыр эле таштап салбай керектүү нерселерди деле алып калыш керек да. Анткени биз мисалы ошол эле Советтер Союзунда жашап жүргөндө интеллигенция такыр эле кыргыз маданияттан чанып кетпедиби? Мына интеллигент деген ким болуш керек? Маданияттуу киши ким болуш керек? Опера, балетке барыш керек. Ошоктон мындай европалык бир маданиятты сиңириш керек, өзүнүн балдарына да сиңиртиш керек деп. Анан ошондуктан мисалы ошол эле 9-октябрдагы кагылашуудан кийин кайта ошо Балконский деп коебуз го. Алар мынтип калбадыбы? Кыргызча үйрөнүш керек. Ошондой бир тенденция байкалып атат, бирок кайта эле мындай үстөмдүк болуп атат да. Анткени кыргызчаны эмне үчүн? Өзүң үчүн эмес, региондорго барып, могу караңгы калкты ошого таасир этиш керек. Ошо таасир кылыш керек экен, ошондой. Сизге дагы жакпай атат, толук жакпай атат демек, ушул көрүнүшү. Анткени бул ошондон калып атат да. Бой көтөргөндөй мамиле болуп жатабы сиздин оюңузча? Менимче ооба, анткени биз ошондого көнүп калдык. Кайта эле сидентаризм отурукташкан шаардык маданият элит маданиятынан өйдөрөөк турат деген нерсе да. Ошол эле биринчи мугалимде Дүйшөн мен шаардан келдим деп атпайбы? Анткени шаар келип элиттин элине маданиятты мындай өнүктүрүп атат да. Негизи биздин улуттук маданиятыбыз айылда да. Ал туура. Эми мындай жыйынтыктоочу суроо, биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап баратат. Ушол жалаң гана седентаризмди сындап, анан чынында эле сиз көчмөн көчмөн менталитети дейбизби, көчмөндөрдүн жүрүм туруму дейбизби, ошонун айрым бир рудимент калдыктары азыр болсо дагы бир да кемчилик көрбөйсүзбү чын эле көчмөнчүлүктө? Бизге бир тоскоол болуп, артка тартып же токтотуп бизге мындай өнүктүрбөй жаткан бир да кемчилик көрбөйсүз. Жалаң гана жакшы жактарын айтып бар. Ооба, анткени мисалы ошол эле сын көз менен карай албайсызбы эч качан? Мен айтып атпаймынбы, бул жөн эле башкача маданияттар. Өйдө же артта калган маданияттар эмес. Ошол эле Макс Вебер протестантизм жана капитализмдин этикасы деп жазып атканда, ошондо ал конфуцианство эч качан рынок экономикасына жарабайт деп жазган. Анан ошону шылдыңдап, конфуцианство жана рынок конфуцианство жана капитализмдин этикасы деп ошо Кытайдын өнүгүүсүн көрсөтүп, ошондой бир китеп чыккан да. Кытайда. Ооба. Кытайлыктар абдан жакшы мындай үлгү болуп берет да, маданияттан эмес. Анткени Кытайда коммунисттик да режим бар, Тайванда капиталисттик режим бар, Сингапур деле Кытай деп конфуцианство деп ал жакта башка бир авторитардуу бир шаар, мамлекет, полис деп деле айтса болот. Бир эле маданият канча башка бир түрдүү бир мындай башкаруу саясий режимдердин бирок бирдей натыйжа берип атат, экономикалык. Ооба, бирдей экономикалары абдан өнүгүп атат деп. Кореяны алсак, бир эле маданият, биякта коммунисттик режим, биякта демек биякта саясий режимди караш керек. Биздин маданиятыбыз эмес, саясий режим, бизде ошо супер президенттик саясий режим болуп атпайбы? Бизде ошол эле күч органдары бир колдо болуп атат. Ошо демократиянын эң биринчи шарты деп айтса болот. Күч органдары эч качан бир колдо болбош керек. Көчмөндөрдү карасак, күч органдары ар бир хандын өзүнчө бир эмеси бар болчу чын эле. Ар бир уруунун өзүнчө бир милициясы бар болчу деп койсо болот. Өзү мындай анан хан шайлаганда атайын мындай шайлап коет, сен жалгыз гана ушу аскердин ханы болосуң, сен мындай хан болосуң, анан алардын да бийлигин укуктарын чектеп коет. Чектеп койчу да. Бизде болсо ошону көбүрөөк бийлик алып, андан кийин
өнүктүрөбүз деген бул абдан жалган нерсе. Бул болбойт такырчы. Анткени кандай десем, бул саясий режим уже экономикага канчалык таасир бере алат, экономикага такыр таасир бере албайт деп эсептейм. Ошондуктан бул жөн эле бийлик топто да. Эч кандай өнүгүү болбойт. Сизге рахмат, Сизге Назикбек. Кызыктуу, ар дайым оригиналдуу, өзгөчө пикирлериңизди айтып келе жатасыз. Бүгүн дагы ошондой пикирлериңизди уктук. Келерки мындан аркы берүүлөрдө жолугабыз деп ишенем. Сизге ден соолук каалайм, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, сиздер эсимде теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар.